Ысык көлдө Заматта 3 айылдаш жан берди. Жетөгүз районунун Липинка айылында бир түндө 3 айылдаш каза тапты. Кошуналардын айтымында алардын каза тапканын 2-3 күндөн кийин гана билишкен. Ошол күндөрү айылда бороон болуп жаткан. Анан 1962 туулган тургундун үйүнүн морунан түтүн чыккан эмес. Эмне үчүн от жакпай калды деп ойлогон кошуналары үйгө кирип жансыз денелерди табышкан. Болжол менен алар каза болгондон кийин 3 күндөн соң жансыз денелер табылганы айтылууда. Алардын арасында 1971 туулган тургун үй бүлөлүү, калганы жалгыз бой болушкан, дешет айылдаштары. Ысык көл облустук милициясы билдиргенде 2024 жылдын 21 декабрында саат 17:25 чамасында Жетөгүздүн Липинка айылында жайгашкан даректердин биринде 3 адамдын жансыз денелери жаткандыгы боюнча кабар келип түшкөн. Окуя болгон жерге Ысык көл ОИПтин жана Жетөгүз РЭИПтин ыкчам тергөө тобу жөнөтүлүп, Липинка айылындагы үйлөрдүн биринде 1962 жылы туулган ПС аттуу жаран, 1971 жылы туулган БС аттуу жаран жана 1979 жылы туулган МА аттуу тургундардын жансыз денелери табылган. Кароо учурунда 2 бөлмөлүү үйдүн сырткы бөлмөсүндө от чаккан печкадан чыккан жүгүртүнүн кесепетинен үйдүн ички төбөсү жагынан өрт чыгып, 2 устун күйүп, үйдүн ички төбөсү полго урап түшкөн абалда болгон. Маркумдардын жансыз денелери үйдүн ички бөлмөсүндө жаткандыгы аныкталган. Жансыз денелердин сырткы кароосунда криминалдык тактар байкалган эмес.